Бүгүнкү күндө жаңы келген президент Садыр Жапаровдун түзгөн командасына жана саясий кадрдык жүрүштөрүнө карата коомчулук арасында ар түрдүү кептер айтылып жаткан кез. Ал тургай кээ бирлери президенттин айланасына баягы эле кошоматчы эски жүздөр келип алып, жаңы бийликтин аброюна шек келтирип жатканын белгилешүүдө. Айталып так ушул кадр маселеси боюнча мурдагы депутат Жылдыз Жолдошова Facebook баракчасына билдирүү жазып, өлкө оор абалда турганда Садыр Жапаров серий кардиналдардын сөзүн укпастан эл үчүн күйгөн саясатчылардын башын бириктирүүгө чакырды. Экономикалык абал республикабызда өтө оор. Албетте, бул көрүнүш эгемендүүлүккө ээ болгондон бери келе жатат. Жумушсуздук, тамак аштын кымбатташы, айлык акынын аздыгы, тышкы карыз жана башка. Экономикалык кризистен чыгыш үчүн тез аранын ичинде президенттин аппараты экономика боюнча антикризистик кеңеш түзүүсү зарыл. Өлкөбүздө профессионалдуу финансист, экономист, салыкчы, таможня тармагында бизнесмендер жана башка багытта кызмат өтөгөн инсандардан турган. Антпесе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн азыркы курамы алсыз. Мындай курам менен алыска бара албайбыз убакыттар. Ал эми мамлекетибизде стабилдүүлүк болсун десек, анда президентибиз Садыр Жапаров таза. Республикабыз элибиз үчүн чындап күйгөн саясатчылардын башын бириктирип, саясий абал жөнүндө ачык, түз эфир аркылуу талкууларды өзү баш болуп уюштуруусу зарыл. Ошондой эле элдин үнүн түз эфир аркылуу укканы туура болот го. Серий кардиналдардын сөзүн уккандан көрө. Антпесек ички тышкы күчтөр кыймылга келе баштады. Ал эми өлкөдөгү саясатчылар, саясат талдоочулар жана жарандык активисттер дагы учурдагы жаңы бийликтин кадрдык жүрүштөрүн сынга алып, ал тургай президент Садыр Жапаров мамлекетти башкарууга келгенден баштап эле анын командасына байланыштуу көптөгөн суроолор жаралып жатканын айтышууда. Алардын бири саясий серепчи Эмил Жураев. Ал эл арасында мындай талкууну күчөтпөө үчүн Жапаровдун эң негизги максатынын бири мыкты команданы түзүүсү керек эле деген пикирде. Биринчи күндөн баштап эле ушу жетекчи де-факто бекитиле электен мурда де-факто жетекчи болуп келгенден баштап анын бирден бир негизги ою ошол команда боюнча болуш керек болчу. Албетте ал айтыш кыйын, оңой, бирок жасаш кыйын деген нерсе да. Ар кандай маселелер чыгып атты. Чукул арада ар кандай күйүп бараткан өрттөрдү өчүрүү керек болуп атты, мындайча айтканда. Бирок андан бери шайлоо болду. Андан бери канчалаган мыйзамдарды кабыл алып салдык. Мындай шашылыш, мындай башка негиздеме жок туруп, бардык оң тарабын, сол тарабын, плюс-минустарын эсептеп чыкканга жетишпей туруп, одоно бир чоң реформаларга баруу менимче чындыгында мүмкүн туура эмес болуп калып аткан. Дагы бир саясат талоочулардын бири Руслан Акбатбек. Ал Кыргыз эли октябрь айында төңкөрүштөн кийин өлкө бир жакшылыкка түшөт деген чоң үмүтү болгонун, бирок тилекке каршы азыркы көрүнүштөр ал ишенимдерге суу сепкенин билдирди. Анткени саясат талдоочу жаңы бийлик баягы эле эски бийликтин каталарын кайталап, баягы эле кадрдык дайындоолор жана Жапаровдун айланасына команда бүдөмүк ойлорду жаратып жатканын токтолду. Абдан чоң суроолор жаратат, бүдөмүк ойлорго түртөт. Кандай бир баалуулуктар менен, принциптер менен ал команда чогулуп атат? Шайлоодо кызмат өтөгөндөрбү, же кошоматчыларбы, же өлкөнү арт катарда тургандар чогулуп атабы? Бир чындык бар, өлкөнү алдыга өнүктүрө тургандар чогулбай эле. Себеби ошол эле президенттик талапкерлердин бирөөсү да кызматка чакырылган жок командага. Өкмөт кантип келди, баарыбыз эле көрүп турабыз. Эми мунун баары жөнөкөй карапайым элде кандай деген ой жаратып атат. Демек, кандай эми өлкөнүн өнүгүүсүнү, мекеменин өнүгүүсүнү кадрлар камсыздайт да. Демек, бул кадрлар келе турган болсо өлкөнүн өзү өнүкпөйт. Баягы эле мамайдын көрү деген, баягы эле таз кейпибизди кийебиз деген нааразычылык, бир көңүл калуу болуп атат да. Ошондой эле саясатчы Бектур Асанов болсо, эгерде президент күчтүү команда түптөсө, өзүнө жеңил болмок деген сунушун айтты. Анткени саясатчынын айтуусунда өлкөдө мыкты кадрлар көп, бирок маселе ошол татыктуу кадрларды тандап жана анын командасына тарта билүүдө дейт. Кадр бизде жетишерлик. Кыргызстан учу кууш эмес, учу куру эмес, дагы айтам. Акыркы 30 жылдын ичинде четте, башкада окуп, биздин өзүбүздө тажрыйбасы эбегейсиз көп бизде. Баягы экономиканын бардык тармактарында, саясаттан да бышкан, жашы деле, жашы десе, жашы бир топко барганы, мындайча айтканда, талапкерлер жетишерлик да. Кеп ошол талапкерлердин ичинен татыктуусун тандап, күчтүү команда чогултканда.
Ал эми жарандык активисттер дагы тилекке каршы жаңы келген президенттин командасы көпчүлүк күткөндөй күчтүү боло алган жок деп эсептешет. Алардын бири жаш активисттердин бири Нуразиз Шайырбек уулу. Ал мисал катары буга чейинки кадрдык жүрүштөрдү жана жаңы түптөгөн командасынын чабалдыгынан кээ бир маселелерде ор койгон чоң катачылыктар кетип жатканын өзгөчө белгиледи. Тилекке каршы президенттин командасы көпчүлүк күткөндөй күчтүү боло алган жок. Команда чабал. Анткени буга чейинки кадрдык жүрүштөрдө айрым маселелерде бир ор койгон чоң катачылыктар билинди. Мисалы, ошол эле муфтияттын айланасындагы окуяларда бул атайын президенттин өзүнүн пресс-конференция уюштуруп, ал жерде журналисттин суроолоруна жооп берип, ошондой майда барат маселелерге өзүнүн кийлигишкени бул командасынын айланасындагы кеңешчилеринин мындай бир президентти жакшы жолго алып барбай жаткандыгын айгинелейт. Эске салчу жагдай буга чейин Садыр Жапаровдагы так ушул кадр маселеси боюнча кеп козгоп, бүгүнкү күндө Кыргызстанда кадрдык таңкыстык бар экенин моюнга алган. Бирок аны менен катар президент азыркы тапта таза жаш кадрларды даярдап өстүрүү үчүн кеминде 5-10 жыл керек экенин белгилеп, андыктан азыр колубузда бар кадрларды колдонушубуз керектигин билдирген. Мен мурункулардай болуп бир адамдын жетегине кетип калбаймын. Муну мен раз и навсегда бардыгын айтып коеюн. И муну мен иш жүзүндө дагы көргөзөм. Бирөө кадр алып келе турган болсо, мен улуттук коопсуздук кызматына же болбосо ички иштер министрине жөнөтөм. Могу кандай кадр деп. Анан аяктан деле кээ бирөө таза деп келет. Таза деп келгенди койсоң эле баягы кошуна колоң, тааныш билиши тарабынан анан момундай баягы бир ушунун иши бар деп анан чыгып калып атпайбы интернеттерден. Чекесине жазып койгон эмес да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана жаш кадрларды, таза кадрларды өстүрүп чыккыча 5-10 жыл убакыт керек экен. Ага чейин бирок бүгүн колубузда бар кадрларды колдонушубуз керек. Белгилей кетсек, өлкөдө 5-6 октябрда башламандыктан кийин бийлик башына келген Садыр Жапаровго эл үмүт артып, Кыргызстанды тугуюктан алып чыгат деген чоң ишеним билдирген. Бирок эксперттер белгилегендей, кандай болгон күндө да Садыр Жапаров учурда өзү каалагандай команда түптөдү. Ал эми командасын кандай ишке жөндөмдүү экенин убакыт гана көрсөтөт.